студенттердин саны күндөн күнгө көбөйгөндүгү сезилип турат. Мен ойлойм келечекте бул студенттердин саны агымы мындан да күчөйт деп. Анткени материалдык техникалык базабыз барган сайын чыңалууда. Бүгүнкү күндө ошо урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун указына ылайык, мына өзүңүздөр билесиздер, региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп быйыл белгиленди. Ошонун үстүндө да бир топ иштер жүргүзүлүп, мына санариптештирүү боюнча атайын министрликтердин буйругу боюнча декабрда кат келген бирдиктүү терезени уюштуруу маселеси боюнча бүт структуралык бөлүмдөрдө кызыл кадап баткендин өзүндө ошо санариптештирүү боюнча бирдиктүү терезе ишке кирише баштады. Жалпысынан 45 профессордук окутуучулар курамы эмгектенет. Анын ичинен 2 илимдин доктор профессорлор, 10 илимдин кандидаты доценттер, 15тен ашуунагы окуучулар эмгектенет. Күндүзгү окуу бөлүмүндө жалпысынан 300дөн ашуун студент бар. Алардын 100дөн ашууну чет өлкөлүк студенттер болуп эсептелет. Учурда факультеттин базасында 3 кафедра бар. Алар табигый илимдер жана математика, педагогикалык билим берүү кафедрасы, филологиялык билим берүү кафедрасы. Күндүзгү окуу бөлүмүндө 17 тайпа бар. Ал эми быйылкы окуу жылына 15 адистикке кабыл алууну жарыялайт. Биздин группа пилоттук группа катары тандалып алынган. Азыр ушул багыт боюнча БАТМ тараптан жакшы шарттар түзүлүп берилүүдө. Сабактарыбыз 2 тилде өтүлөт, кыргыз тили жана орус тили болуп, заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Орунду 3 этаждуу жатакана маселеси дагы проекттери бүттү, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Инвесторлор өздөрүнүн макулдугун беришти. Буйруса быйылкы жылы апрелде баштайбыз деген чоң үмүт менен турабыз. Дайым насип кылып, эгер ошо ак жолтой иштерибиз койгон максаттарыбыз иш жүзүнө ашып калган болсо, Кудай кааласа буйруса ошо апрелде баштайбыз деген үмүтүбүз бар. Андан тышкары азыр биз чоң дагы бир иш-чара өткөзүп атабыз. Спорт залыбыз жок бүгүнкү күнгө чейин, биз арендада ар жакта жүргөнбүз. Ошондуктан азыркы ошо эме маселеси боюнча дагы тендерге объявить эттик. Волейбольный, баскетбольный, крытый спорт залды бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Буюрса 1-2 айдын ичинде бүтүп калат. Бул да болсо ошо материал техникалык базалардын бирден бир критерийге кирген эң керектүү болуп турат. Анын экинчиси бул компьютерлер менен камсыз кылуу. Компьютерлер баардыгы толук жооп берет. Китептер менен камсыз болгон баардыгы тиешелүү деңгээлде жетишет. Баткен мамлекеттик университетинин табияттануу жана педагогика факультетинин юриспруденция адистигинин 2 курсунун студентимин. Баткен мамлекеттик университетинде студенттер үчүн өтө көп шарттар, өтө жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы үчүн юриспруденция адистигинде окуган студенттер үчүн юридический клиника ачылды.
анда студенттер өздөрү каалаган китептерди ушул жерге кирип окутса болот. Андан сырткары бизде соттор залы ачылып атат. Бул дагы юриспруденция адистигинде окуган студенттер үчүн. Турция менен байланышыбыз бар. Турцияга барып келген студенттерибиз. Ички мобилдүүлүктөр боюнча бул уже 2-3 жылдан бери өзүнүн ордун таап калды. Бүгүнкү күндө 20-25ке жакын студенттер башка окуу жайларга барып, жарым жылдан мобилдүүлүк боюнча өз билимдерин өркүндөтүп келатат. Мисалы, Ош мамлекеттик университетине, Ош гуманитардык педагогикалык институтуна, Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал Абад окуу жайларына барып, өз билимдерин өркүндөтүп, ал жерде окуп, таанышып, анан келип бизге кайра окууту улантат. Бул ички мобилдүүлүктөр боюнча. Мен ойлоймун, бул иштер эч качан токтобойт, кайра алдыга калап жыра бериш керек. Мен ойлойм, бул дагы көп келечекте жасай турган иштерибиз бар. Мен Жыргалбек кызы Нуриза, Баткен мамлекеттик университетинин табияттануу жана педагогика факультетинин педагогика жана башталгыч билим берүү усулу адистигинин 3-курсунун студентимин. Биздин окуу жайда бардык шарттар түзүлгөн, кеңири аудиториялар жетиштүү, ошондой эле китепканада бардык китептерибиз жетиштүү, жана дагы электрондук китепканаларыбыз дагы бар. Биз алып жаткан билимдерибизди азыркы учурда практика жүзүндө ишке ашырып жатабыз. Башкы мекемеден 170 километр Сүлүктүү шаарында жайгашкан, ошондой эле Кызылкай шаарларында жайгашкан. Бүгүнкү күндө башкы мекемеден тышкары 2 коллежибиз бар. Бул Баткен шаарында жайгашкан бир коллеж, экинчи коллежибиз Сүлүктүү шаарында, 3 институтубуз Сүлүктүү шаарында жана Кызылкай шаарларында жайгашкан. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 7,5 миңге жакын студент окуп өз билимдерин жогорулатуу үстүндө иштеп жатышат.